Да, Жаным? Да. Мама домой когда приходит? Ночью. Почему? Она что делает? Работает. Мен биринчи сабакты орусча өзүм окуйм. Өзүмчө биринчи өзүм орус тилинде маалымат алам. Анан кийин өзүм түшүнүп, өзүм сабакты өткөндөн кийин анан кыргыз тилинде өзүмдүн выстроить эталонную иерархию. Полный сабакты өтүп, бүтүп, өзүм түшүнүп, практикада колдонуп, разборлоп жасап, андан кийин кыргызча отуруп, өзүмдүн түшүнүгүм эмес, даже практикада кандай колдонуш керек. Биздин кыргыз менталитетке оң келиштирип, биздин динге оң келтирип, анан кийин мен кыргызча отурам. Сөйлөгөндө бул методика баардык динге уруксат берилген. Биздин ушул Академия Мастер Разборов атайын мусулмандардын муфтийинен уруксат алып, аларга түшүндүрүп айтып, көрсөтүп, уруксат алынган курс. Бул иерархияда. Биздин душада дагы, жан дүйнөбүздө дагы биринчи болот. Иерархия закондору бар. Биздин жан дүйнөбүздө кандай иерархия туура болуш керек, кандай туура келтириш керек. Анткени биздин жашообузда жан дүйнөбүз бул жака келгенден кийин ал жакта дагы өзүнүн жан дүйнө материясы бар. Ал жакта да иерархия закондору бар. Ал жакта дагы душанын өзүнүн максаттары бар. Ошол боюнча бул үчүнчү деңгээлдеги курс, биринчи деңгээлдеги курс бул азыр биздин өтүп аткан трансформация курсубуз. Ал жакта түрдүү практикалар, разборлор берилген. Андан кийинки сексуалити курсу, андан кийин үчүнчү бул душа. Биз азыркы убакта душа жөнүндө өтүп жаткан момент. Элдерге берип атпайбыз практикалар. Бул жакта биринчи бул практикаларды өзүбүз жасайбыз. Анан өзүбүз ошол практиканы жасап, бирсире кулап, жыгылып, трансформация болуп, анан элге беребиз. Вот, азыр мен бул жакта үчүнчү центр деп коет, үчүнчү чакра душа жөнүндө практика жасайм. Практика 3-й центр. Цель практики – поднять энергию до 3-го центра. Задача практики – поднять энергию с 1-го во 2-й, со 2-го до 3-го, делая плавный вдох и выдох. Движением закручиваем 8 по горизонтали и волна по вертикали. Постоянно подходят, любовь требует, да, Жан? Элдер ойлойт да, все бар, заттар, бүтүн прям үстүнө чыгып баарын окуп баары. Нет, конечно. Вот, пожалуйста, сабак катканга булар келет. Кыйынчылыкты жеңип, анан элге жеткиребиз биз дагы.